Бұл арада Қазақстан менен Орусиянын серепчилери Кыргызстандын экономикасында өсүш болорун билдирүүдө. Себеби Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргендигине байланыштуу жергиликтүү соодагерлерге бир топ жеңилдиктер киргизилет. Ошол эле учурда Евразиялык интеграция Кыргызстандын саясий жана экономикалык жактан өнүгүшүнө оң таасир тийгизет дейт талдоочулар. Теманы Мээрим Бакир кызуулантат. Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин эксперттери уюмдун мындан аркы ишмердүүлүгүн талкуулады. Бул жолку жыйындын өзөгү Евразиялык интеграциянын Кыргызстандын саясий жана экономикалык жактан өнүгүшүнө тийгизген таасири болду. Алардын пикири боюнча Кыргызстан үчүн мындай биригүү экономикалык өнүгүүнүн кеңири мүмкүнчүлүктөрүн ачат. ЭЭП ичинде эркин товар айлантуу, жумушка орношуу жана ишкерликти өнүктүрүү сыяктуу бир топ жеңилдиктер киргизилген. Казакстандан келген саясаттануучу эң башкысы товар жүгүртүүдө өзгөчө көңүл бурулушу керек деп бекемдейт. Китай хочет потеснить на этом Европу, Соединенные Штаты. Кытай мамлекети дүйнөлүк базарга чыгууну дайыма көздөп келет. Европа мамлекеттерине жана АКШга чыгуу үчүн. Ал эми Борбордук Азиядагы мамлекеттер алар үчүн транзиттик гана аймак болуп келген. Ошондуктан биз уюмга мүчө мамлекеттерге пайда алып келе турган сунуштарды киргизишибиз керек. Бирок биз сунуштай элекпиз. Ошондой эле тигүү тармагында, айыл чарбасында жана орто жана чакан бизнести өнүктүрүүдө чоң мүмкүнчүлүктөр бар экени айтылды. Өндүрүлгөн товарлар уюмга кирген мамлекеттерге эркин экспорттолот. Кыргызстандын биримдикке кириши өзгөчө эмгек мигранттарына жакшы шарттарды түзөрүн орусиялык экономисттер белгилейт. Позиция трудовых мигрантов и не только. Буга чейин Кыргызстандан Орусия жана Казакстанга барган жарандардын саны көп болгон. Эми алар жумушка орношууда жеңилдиктер да киргизилген. Ар кандай документтерди толтуруунун кажети жок. Мигранттар социалдык жактан да коргоого алынат. Ал эми жергиликтүү талдоочулардын пикири боюнча Кыргызстан ЭЭПке өз убагында кирди. Мисалга айтсак, азыр Кытайда чоң каатчылык башталды. Мунун таасири Кыргызстанга да тиймек. Азыр бул таасир орус акчасынын жана казак теңгесинин девальвацияга учурашына алып келди. Кыргыз сому деле девальвацияга учурады, бирок рубль менен теңгеге салыштырмалуу азыраак, дейт экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев. Мисалы мурунку товарларды алсак бир сомдун көлөмүнө азыр доллар аркылуу биз көбүрөөк товар ала алабыз, ошол эле Казакстандан, ошол эле Россиядан. Бирок баары бир кризис бизге да тийип атат. А мисалы биз жанагы азыр бул экономикалык борборго кирбегенде бүгүнкү күнү баары бир сомубуз жанагындай девальвацияга учурамак. Жакында парламенттик шайлоо болот. Буга байланыштуу өлкөдө саясий стабилдүүлүк сакталышы керек. Бирок ал үчүн экономиканын орду туруктуу болуп, өзгөчө өнөр жай тармагы жанданышы керек. Ошол евразиялык биримдикте бизге производствону өнүгүш керек да. Ошондо бизде саясатта терс таасиринди бербейт. Өкмөт ЭЭПтин алкагында жергиликтүү ишкерлердин кызыкчылыгын коргоого жана аларга ыңгайлуу шарт түзүүнү көздөйт. Бирок албетте өлкөдө саясий туруктуулук сакталышы керек. Мунун бардыгы экономикалык кырдаал менен тыгыз байланышта. Мээрим Бакир кызы, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1 канал.